Саламатсыздарбы? Дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп АКШ менен Европа мамлекеттери Гренландия боюнча эки тарапты тең канааттандырган келишимге жетишет деп үмүттөнөт. Ал улуттук коопсуздук үчүн Гренландияны сатып алуу зарылдыгын кайталады. Бирок ал үчүн эмнелерге даяр экенине жооп берүүдөн баш тартты. Биз Гренландияны алышыбыз керек. Алар буга чек коюшу керек. Алар аны коргой алышкан. Даниялыктар жакшы адамдар. Мен алардын лидерлерин билем. Алар өтө жакшы адамдар, бирок жада калса ал жерге барышпайт. 500 жыл мурун бир кайгыны жөнөтүшүп, ал жерде калтырып коюшканы менен ал жерге ээлик кыла алышпайт. Гренландияны көзөмөлдөө үчүн НАТОнун тарашына даярбы деген суроого Трамп АКШ менен НАТОнун союздаштары акыры Гренландиянын келечеги боюнча макулдашууга жетет деп билдирди. Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын президенттик учагы асманга көтөрүлгөндөн көп өтпөй электр мүчүлүштүктөрү чыгып, Вашингтондун жанына кайра конууга аргасыз болгон. Ак үйдүн басма сөз катчысы андан кийин Трампты башка учакка отургузуп, Давоска жөнөп кетишкенин билдирди. Трамп Швейцариянын Давос шаарында өтүүчү дүйнөлүк экономикалык форумга катышат. Ага дүйнөлүк башка лидерлер да барышат. Трамп Давостогу форумда Ак үйдөгү ийгиликтери тууралуу кеп кылаары маалым болду. Орусия менен АКШнын өкүлдөрү Давостагы дүйнөлүк экономикалык форумдун алкагында Украинадагы согушту чечүү боюнча жолугуш өткөрүштү. Эки тарап тең сүйлөшүүлөрдү конструктивдүү деп мүнөздөштү. Талкуу түнү Украинанын энергетикалык тармагына соккулар урулгандан кийин болду. Миңдеген үйлөр, ал тургай парламенттин имараты да суукта, жылытуусу жок жана суусуз калууда. Орусиянын өкүлү Кирилл Дмитриев, Трамптын чабарманы Стив Уитков жана Трамптын күйөө баласы Джаред Кушнер менен бирге сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. Жүздөгөн демонстранттар мектептен жана жумуштан чыгып, президент Трамптын кызматтагы биринчи жылындагы аракеттерине нааразылыгын билдирүү максатында Лос-Анджелестин борборунда жүрүшкө чыгышты. Ал түштүк Калифорнияда жана өлкө боюнча өткөн ондогон митингдердин бири болду. Иш-чараны аялдар жүрүшү уюму уюштурду. Алар Трамптын администрациясынын башка чаралары менен катар зордук, зомбулук менен иммиграцияга жана бажы көзөмөлүнө каршы рейдтерге каршылыгын билдиришүүдө. Сент-Пол шаарындагы тургундар иммиграция агенттеринин унааларын курчап алып, алар менен кагылышты. Окуя өкмөт судьядан Миннеаполис менен Сент-Пол шаарларын бир нече жумадан бери дүрбөлөңгө салып келген иммиграциялык күчтөрдү токтотуу аракеттерин четке кагууну талап кылгандан кийин жасалды. Юстиция министрлиги 37 жаштагы Рене Гутту иммиграция кызматкери атып өлтүргөндөн көп өтпөй штаттын доо арызын юридикалык жактан негизсиз деп атады. Гутту 7 январда иммиграция агенттери атып салышкан. Аны кызматкерлер иштеп жаткан көчөнү тосуп турган унаасын айдап бара жатканда атып өлтүрүшкөн. Сириянын күчтөрү менен күрд согушкерлеринин ортосундагы салгылашуулар токтоду. Эки тарап тең 4 күндүк ок атышпоону токтотууга макулдашты. Эми 96 сааттын ичинде Сирия өкмөтү жана күрд күчтөрү Хака провинциясын мамлекетке кошуу маселесин талкуулашат. Эки тарап тең ок атышпоо келишимин расмий түрдө кабыл алышты. Күрттөр башкарган Сириянын демократиялык күчтөрү аларга кол салуу болмоюнча согуш баштабай турганын билдиришти. Сириянын коргоо министрлиги ок атышууну токтотуу макулдашуусу сакталаарын жана ал 4 күнгө созулаарын билдирди. Бул чечим АКШ күрд согушкерлеринин куралдарын таштап, Дамаск менен сүйлөшүүнү кабыл алууга үндөгөндөн кийин жасалды. Делинин абасынын сапаты бир аз жакшырып, оор категориядан өтө начар категорияга түштү. Бийлик 4-баскычтагы чектөөлөрдү алып салганы менен булгануу деңгээли жогору бойдон калууда. Ушул аптанын аягында чектөөлөр жеңилдеши мүмкүн. Кече шаарда абанын кирдеши 410дон 378ге чейин төмөндөдү. Абалды жакшыртуу менен бийлик 4-баскычтагы чаралардын, анын ичинде жүк ташуучу унаалардын Делиге кирүүсүнө тыюу салуу жана жогорку класстын окуучулары үчүн чектөөлөрдү токтотту. Бирок борбордук аймакта бензин жана дизелдик жеңил автоунааларга киргизилген чектөөлөр күчүндө калууда. Чилинин айрым жерлеринде токойлор күйүп жаткан чакта полициянын кинологиялык бөлүмдөрү жана ыктыярчылар топтору тилсиз жоодон жабыркаган үй жаныбарларына жана башка жаныбарларга тез жардам көрсөтүп жатышат. Өрт каптаган шаарда Чилинин тергөө полициясынын ветеринарлары иттерди дарылоо максатында мобилдик клиникаларды ачышты. Мышыктар жана башка жаныбарлар күлдөн, урандылардан жана уулуу түтүндөн куткарылды. Команда күйгөн жаныбарларды дарылап жатат. Клиникага айландырылган фургондо уулуу түтүндөн улам, көз инфекцияларынан жапа чеккендерди дарылашууда. Мозамбиктин түштүк жана борбордук бөлүгүндө 1,5 миллиондон ашык адам бир нече жумадан бери нөчөрлөп жааган жамгырдан кийин суу ташкынынан жабыркап жатат.
Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына караганда суу ташкындары жолдорду жана саламаттык сактоо мекемелерин жууп кеткен. Мапутону өлкөнүн калган бөлүгү менен байланыштырган негизги жол талкаланды. Мозамбикте жана коңшулаш Түштүк Африкада бир нече жумадан бери нөшөрлөп жааган жамгыр жана бороон чапкындар болуп келет. Бийликтин маалыматы боюнча сел ташкынынан жана катаал аба ырайынан кеминде 150 адам каза болду. Тунисте суу ташкынынан кеминде 4 адам каза болуп, 1 адамдын абалы оор экени маалым болду. Түндүк Африка өлкөсүнүн айрым жерлеринде 70 жылдан ашык убакыттан бери катуу жаан-чачын болду. Суу ташкыны катталып, тургундардын кыймылын оорлотту. Сел ташкыны үйлөрдүн ичине чейин кирип жаткандыктан ички жасалгалар чоң зыянга учурады. Мындай көрүнүш аймактагы катаал аба ырайынын таасиринин күчөп баратканын көрсөтүүдө. Британия интернетте балдарды жакшыраак коргоо үчүн социалдык тармакка тыюу салууну караштырып жатат. Премьер-министр Кир Стармер телефонго көп үңүлүп карап отуруунун коркунучу бар экенин эскертти жана катуу чараларды көрүүгө даяр экенин айтты. Лейбористтик өкмөт дүйнө жүзү боюнча айтылган сунуштар боюнча далилдерди карап чыгарын. Анын ичинде балдар үчүн социалдык медиага тыюу салуу натыйжалуу болобу же жокпу жана эгерде ал киргизилсе кантип тыюу салуу керектиги сыяктуу маселелерди карап жатат. Эскерте кетсек, буга чейин Австралияда 16 жашка чейинки балдарга социалдык түйүндөргө кирүүсүнө тыюу салынган. Гренландиянын Борбор калаасында адамдар түндүк уюлдагы жарыкка күбө болушту. АКШнын президенти Дональд Трамп Гренландияны көзөмөлдөө үчүн Европа менен кеңири тарифтик күрөштө улантып жаткандыктан Гренландия дүйнөнүн көңүл чордонуна айланды. Гренландия түндүк жарыктарын, ошондой эле Аурора Бореалис деп аталган жерди көрүү үчүн эң сонун жер. Ал сентябрдан апрелге чейинки караңгы кышкы айларда жакшы көрүнөт. Анын активдүүлүгү көбүнчө март жана сентябрь айларында асман караңгы болгон күн менен түн теңелген мезгилде туу чокусуна жетет. Сиздер дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен таанышалыңыздар, саламатта калыңыздар.